Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Теңдемелер системасы кемитүү жолу. Мурунку сабакта биз ордуна коюу жолун үйрөнгөнбүз. Бул сабакта биз кемитүү жолун үйрөнмөкчүбүз. Кемитүү жолу менен теңдемелер системасын чыгарууда алгач x-тин же y-тин коэффициенттерин бирдей кылып алуу керек. Мен x-тин коэффициенттерин бирдей кылам. Кааласаңыздар y-тин коэффициенттерин бирдей кылсаңыздар болот. Ал үчүн теңдеменин эки жагын 2-ге көбөйтөбүз. Анда теңдеме төмөндөгүдөй өзгөрөт. Биринчи теңдеме өзү гана жазылды. Ал эми экинчи теңдеме ар бир мүчөсү 2-ге көбөйтүлүп жазылды. Эми теңдемедеги x-тин коэффициенттери бирдей болуп калды. Башкача айтканда экөөнүн тең коэффициенттери 6. Эми биринчи теңдемеден экинчи теңдемени кемитебиз. 6x минус 6x барабар 0 болот. Аны жазбай деле койсок болот. Эми кийинки мүчөгө өтөбүз. Y-тен кемитебиз минус 2y-ти. Ошондо системада жана 2y-тин алдында минус турат. Ошондо 2 минус плюс болуп калат да. Y-ке 2y-ти кошуп калабыз. Ошондо 3y болот. Эми кийинки мүчөнү карайбыз. 4төн кемитебиз минус 14-тү. Дагы эле азыркы сыяктуу учур болуп калды. Демек 4кө 14-тү кошобуз. Ошондо 18 болот. Эми бул кадимки теңдеме болуп калды. Бул жактан акыркыга да кадам калыптыр. Демек y-ти табуу үчүн 18-ди 3кө бөлөбүз. Ошондо 6 болот. Эми ушул маанини биринчи же экинчи теңдемеге алып келип коебуз. Мен биринчи теңдемеге алып келип коем. Анда 6x плюс 6 барабар 4. Эми белгилүүлөр бир жака, белгисиздерди бир жака топтойбуз. Анда 6x барабар 4 минус 6. Эми окшош кошулуучуларды топтойбуз. Анда 6x барабар 4төн 6-ны кемитсек минус 2. Белгилүүнү белгисиздин коэффициентине бөлөбүз. X барабар минус 2 бөлүнгөн 6. 2 менен 6 кыскарат. Ошондо жообу минус 3төн 1. Эми жообун тегерек кашага жазабыз. Биринчи x-тин маанисин, андан соң y-тин маанисин жазабыз. Эми ушул эле теңдемени y-тердин коэффициенттерди бирдей кылып чыгарабыз. Y-тердин коэффициенттерди азыр бирдей болуп турат, башкача айтканда 1, 1. Болгону белгилери ар кандай. Эми ушулардын белгилерин бирдей кылышыбыз керек. Ал үчүн теңдеменин эки жагын минус 1-ге көбөйтөбүз. Анда теңдеме төмөндөгүдөй болуп өзгөрөт. Биринчи теңдеме өзү гана жазылды. Ал эми экинчи теңдеменин ар бир мүчөсү минус 1-ге көбөйтүлдү. Эми теңдемедеги y-тердин коэффициенттери бирдей болуп калды. Башкача айтканда экөөнүн тең коэффициенттери плюс 1, плюс 1. Эми биринчи теңдемеден экинчи теңдемени кемитебиз. 6x кемитилген минус 3x барабар 9x болот. Себеби 2 минус плюсту берет дагы кошулуп кетет. Эми кийинки мүчөгө өтөбүз. Y-тен кемитебиз. Y-ти 0 болот. Аны жазбай эле койсок болот. Эми кийинки мүчөнү карайбыз. 4төн кемитебиз 7-ни минус 3 болот. Эми бул кадимки теңдеме болуп калды. Бул жактан акыркы гана кадам калыптыр. Демек x-ти табуу үчүн минус 3-тү 9га бөлөбүз. Ошондо минус 3 менен 9 кыскарат да 3төн 1 болуп калат. Эми ушул маанини биринчи же экинчи теңдемеге алып келип коебуз. Мен биринчи теңдемеге алып келип коем. Эми 6-ны минус 3төн 1-ге көбөйтөбүз. Анда минус 2 плюс y барабар 4. Эми белгилүүлөрдү бир жака, белгисиздерди бир жака топтойбуз. Анда y барабар 4 плюс 2. Эми окшош кошулуучуларды топтойбуз. Анда y барабар 6. Эми жообун тегерек кашага жазабыз. Биринчи x-тин маанисин, андан соң y-тин маанисин жазабыз. Ошол бойдон жообу чыгат. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.